лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер саясий уюмдун төрагасы Марат Аманкуловдун жыл башында Москва шаарында сүйлөгөн сөзүнө лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүшү керек. Акыркы күндөрү мындай пикирин айткандар басымдуулук кылууда. Азырынча тилчилер гана ойлорун билдирип жатышат. Талапкерлердин сөзүн талдап көргөндөрдүн бири филология илимдеринин доктору Александр Кацев. Возвращаться домой — это возвращаться в Советский Союз. Үйгө кайталы деген бул СССРге кайталы дегенди билдирет. Негизги эгемендүүлүктү алган 30 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Эң негизгиси сөз эркиндиги бар. Андыктан бул маселе боюнча лингвистикалык экспертиза жасоонун кажети жок деп ойлойм. Анткени ал өзүнүн жарандык пикирин айтууга укуктуу. Бирок мен мисалы Россияга да СССРге да кайткым келбейт. Менин үйүм Кыргызстан. Эки улуттун маданиятын алып жүргөн адаммын. Экинчи эксперт филология илимдеринин доктору, жогорку окуу жайлардын бириндеги орус тили илими кафедрасынын профессору Анарбай Сыдыков. Ал буга чейин бир катар лингвистикалык экспертизаларга катышып, талаштуу маселелерде кеп кеңешин берип жүргөнүн айтат. Орус тилчи Анарбай Сыдыков депутаттыкка аттанган саясий уюмдун төрагасы Марат Аманкуловдун Москвада сүйлөгөн сөзүн уккан соң кандай мааниде түшүнгөнүн чечмелеп берди. Орус тилиндеги айтылган сөздүн өзү мурунку айтылган контекстке байланыштуу да. Биринчи евразиялык билимдик жөнүндө айтты, тарыхый болгон окуяларыбызды баягы мурункулар жөнүндө айтты, тамырыбыз боюнча тарыхый тамыр деп коелучу. Ошолорду айтып келатып туруп, анан мына 30 жылдын ичинде бөлүнүп жашап көрдүк элек, көрсө бөлөктөр жашай албайт экенбиз. Ошонун ичинде Россия чоң мамлекет. Мына ошого баягы кайтып келбейлик деген сөз ал Россиянын составына кирбейлик деген түшүндүрбөйт контекст боюнча. Биз ошолор менен бирге, ошолорго баягы карап, ошолор менен кошо эмгек кылбайлык деген түшүндүрөт. Тилчилерде ача пикир жараткан бул видео боюнча расмий лингвистикалык экспертиза дайындалабы жокпу азырынча белгисиз. Муну менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алектениши керек. Жарандык активисттер буга Марат Аманкулов өзү кызыктар болушу керек деп эсептешет. Белгилүү болгондой 2 күн мурда Бишкек шаарында кул болбо деген аталыштагы нааразычылык акциясы өтүп, ага катышкандар УКМК, Башкы прокуратура жана БШКга арыз менен кайрылышып, Марат Аманкуловду Москва шаарында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берип, анын жоопкерчиликке тартылышын талап кылышкан. Так как это было воскресенье, митинг дем алыш күнү өткөрүлгөндүктөн биз дүйшөмбү күнү Борбордук шайлоо комиссиясына арызыбызды тапшырдык. Алар аны кабыл алышты. Биз билгенден БШКнын бир мүчөсү Гүлнара Журабаева Марат Аманкуловдун сөзүндө конституцияга каршы келген маани бар экенин билдирген экен. Демек сөздөрү сепаратисттик мүнөздө болгон деп эсептейбиз. Ошондуктан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке да кат менен кайрылганбыз. Таң калыштуусу алар мамлекеттик орган болгону менен арызды кабыл алуунун тартиби сакталбай, каталууда кол коюлган жок. Ал эми Башкы прокуратурага онлайн түрүндө кат жөнөттүк. Биз Боршайкомдон Марат Аманкулов жана анын партиясын шайлоодон четтетүүсүн талап кылып жатабыз. Башкы прокуратура укуктук жактан баа бериши керек. Анткени бул сөздөрдө кылмыш ишин козгоого негиз бар. Жарандык активисттердин кайрылуусу боюнча азырынча УКМКда, Башкы прокуратурада үн ката элек. Ал тургай арыз кабыл алынганы тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы чуулгандуу маселени качан карап, чечим кабыл алары белгисиз. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык ошо арыздаттануулар, шайлоого даярдануу мезгилинде түшкөн арыздаттануулар 3 календарлык күндүн ичинде каралып чыгат. Эгерде кошумча иликтөөлөр керек болсо дагы 5 күн, бул жалпысынан ошо 5 күн берилет арыздаттанууну караганга. Азыркы учурда ошо биринчиден жумушчу топ карайт, арыздаттанууларды кароо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын астында түзүлгөн. Жакынкы арада карайт азыр, андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна алып чыгат. Өз кезегинде Марат Аманкулов анын дарегине айтылган сын пикирлер менен макул эмес. Ал видеонун таратылышын кимдир бирөөлөрдүн чагымы катары баалап, анын сөзү контексттен суурулуп алынган деп билдирүүдө. Эми мыйзам боюнча БШК бейшембиге чейин чечим кабыл алышы керек. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС.